Мен ыраазымын. Сиз да жалпы кыргыз элине ыраазы болуңуз. Кош болуңуз ата. Төкмө Акын комузчу Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев акыркы сапарга узатуу анын Бишкектин Туңгуч районунда жайгашкан үйүнүн алдында өттү. Акын менен коштошуу зыйнатына өзүнүн жакындары, үзөңгүлөш жүргөн өнөрпоз достору, устат-шакирттери жана башка күйөрмандар катышты. Маркумдун сөөгү Ала-Арча көрүстөнүнө коюлду. Кыргыз менен казакка таанымал Төкмө Акын комузчу эл артисти Элмирбек Иманалиев 20 апрелде кечинде 42 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда 22 апрелге карата соңку бир суткада коронавирус дагы 22 адамдан табылды. Анын 10-у медицина кызматкери. Жаңы катталган учурдун 10-у Бишкекте, Чүй облусунда 2-өө, Ош шаарында 4-өө, Ош облусунда 1-өө, Жалал-Абад облусунда 4-өө, Нарын облусунда 1-өө. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында бир суткада 38 бейтап айыгып чыкты. Брифинг учурунда укук коргоо органдарынын 12 кызматкери коронавирус жуктуруп алганы да маалым болду. Алардын ичинен бирөөсү кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Маалыматка караганда алардын бардыгы COVID-19 инфекциясы бар жактардын бардык категориялары менен байланышта болуп, кесиптик кызматтарын аткарып жаткан учурда илдетти жуктуруп алган. Ошентип бүгүнкү күнгө карата илдет жуктургандардын жалпы саны өлкөдө 612 кишиге жетти. Алардын 7-өө каза таап, 254 бейтап айыгып чыккан. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туу чокусуна жете турган мөөнөтү 20-24 апрель болот деп болжолдоп жатат. 21 апрель күнү саат 17:51 Жалал-Абад облусунун аймагында очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Кыргызстандын сейсмология институтунан билдиришти. Анын маалыматы боюнча жер титирөө Базаркоргон районунун Бешбадам, Кыргыз-Гава айылында жана Сузак районунун Соку Таш айылында 3 балл, Сузак районунун Актоо, Кара Март айылдарында, Базаркоргон районунун Кызыл Октябрь, Карача, Советская, Келеген, Чкалов айылдарында жана Ноокин районунун Тоскоол айылында 2,5 балл болуп сезилген. Ошондой эле бүгүн жергиликтүү саат 5:24 Тажикстандын аймагында очогунда күчү 5 баллга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөөнүн очогу Каратейит айылынан 33 чакырым түштүк батышта, Карамык айылынан 34 чакырым түштүк батышта, Ош шаарынан 177 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Бишкекте майдын башында 1 миллиондон ашык гүл отургузулат. Учурда петуния, сальвия, агератум жана башка гүлдөрдүн түрлөрү Бишкек жашыл чарбанын кызматкерлери тарабынан өстүрүлүп жатат. Салтагыдай эле анын көбү Ала-Тоо аянтына отургузулат, андан кийин гүлдөр Ордо каланын башка райондорунда дагы пайда болот. 1 жылдык гүлдөр бишкектиктерди кеч күзгө чейин кубандырып турат.